учурда мен Кыргызстан 45-50 миң сомго чейин тапса болот айына. Кыргызстанда деп туруп, аэропортто кезекке туруп, университет эмес, курста деле баардык чөйрөдө иштеп туруп. Англис тил мугалим деген азыр бизде жок. Алып сала береличи, мындай айтып берейинчи. Сен албайсың. Так, мотивация бериш керек экен. Мотивация. Азыр мен аны мен айтып келсем, анда азыр булар бул жакта түшүнүп мындай болуп калат, анда чет жакка кетиш керек экен. Мен өз агрессиядан айтып келдим. Учурдагы заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу билгиң келип, бирок алар тууралуу ар кандай суроолорду берүүдөн уялып жүрөсүңбү? Анда биз сенин атыңдан ар түрдүү кесип ээлерине дал ушундай ыңгайсыз, кызыктай суроолорду берип, жооп алганга аракет кылабыз. Анда эмесе баардык кызыктай суроолорго ачык жоопторду сен 10 кызыктай суроо берүүсүнөн көрө аласың. Баштадык. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурсултан, фамилиям Кадыралы уулу. Учурда мен Кувейт эл аралык университетинде англис тили мугалими болуп иштейм. Кызыксыз, именно кызыксыз деген суроого жооп бериш керек. Эми бул ар бир адамдын өзүнүн эле го дейм менимче. Себеби дегенде, эгерде студент же болбосо окуучу өзүнүн кызыгы болсо тилге, ал кайда болбосун, кандай шартта болбосун, ал тилди өзү өчүрүп кете алат. Эгерде баардык шарт түз берген учурда деле студент же болбосо окуучунун кызыгысы болбосо, анда ал үйрөнө албайт да эч качан. Бул биринчи себептен. Экинчи себеп бул кызыксыз болгон себеп бул биздин коомго дагы байланыштуу, чөйрөгө байланыштуу. Себеби дегенде биздин чөйрө кыргыз тил, анан шаарга келсек орус тили байланыштуу. Анан 1 саат эле англис тил сабагын окуп коюп, андан чыккан соң баардыгы кыргызча, орусча байланышып жүргөн үчүн бул чоң таасирин тийгизет да. Биз бат эле унутуп калабыз ушул маалыматты. Ошон үчүн 11 жыл окуйбузбу, 15 жыл окуйбузбу, биздин чөйрөдө ал жайылган эмес кеңири. Ошондуктан бул өзү бат эффект бербейт деп ойлойм да. Ошол бир себептен, бирден бир себеп. Албетте бул мугалимдерден да көз каранды болуп калат. Бул көпчүлүк учурда себеби дегенде, эгерде мугалим өзүнүн сабагын кызыктырып, өзүнүн предметин, сабагын кызыктырып өтө албаса, анда окуучунун тилге болгон кызыгуусу жоголуп кетет дагы. Ал көңүл бурбай коет. Бурбай койгон соң анда сөзсүз түрдө эч кандай жыйынтык бербейт да. Бардык эле нерсеге негизи ойлойм кызыгуу болуш керек деп. Эгерде кызыгуу болгондо гана бир жыйынтык болот да. Эгерде кызыгуу болбосо, сөзсүз түрдө тил деле, башка илим деле өспөйт. Акценти жок англис тилинде сүйлөсө. Биринчиден бул жерде эме кылыш керек. Сөзсүз түрдө чет өлкөлүк адамдар менен сүйлөшүп, ошолор менен көбүрөөк байланыш керек да. Ошолор менен көбүрөөк баарлашканда акцент ошолорго карап өзгөрөт да кичинекей. Орустар менен сүйлөшсөк, биз орусча акцентибиз өзгөрөт да. Кыргыздар менен сүйлөшкөндө кыргызча өздөштүрөбүз. Ошондой эле англис тилинде деле иностранецтер менен сүйлөшкөндө чет өлкөлүк адамдар менен ошолорго карап өзгөрөт акцент. Бул биринчи. Экинчиден бул кызыгып, анан багы кино аркылуу дагы өзгөрсө болот. Азыр YouTube'дан көрсө болот. Көбүнчөсү сүйлөшкөндө гана эффективдүү болот да. Онлайн түрдө өздөштүрсө болот. Сөзсүз түрдө азыр бизде ковидке байланыштуу бүттүк сабактардын баардыгы онлайн форматка өтүп калгандыктан өздөштүрсө болот, сонун эле болот, өздөштүрсө болот. Болгону кызыгуу керек. Кызыгуу болбосо, офлайн деле, онлайн деле пайдасыз. Толук кандуу. Азыр бизде аябай курстар көп. Ар курста ар кандай эме. Биз мугалимден эмес, көбүрөөк курстарга басым жасап калдык. Бир курстарда 1 айда үйрөтүп коебуз дейт, бир курстар 1 жылда үйрөтөбүз дейт. Бирок мен айтат элем, англис тилин толук кандуу үйрөнүш үчүн эң жок, эң аз дегенде 1-2 жыл убакыт керек. 2 жылда өздөштүрсө болот. Ал сөздөрдү жаттаган соң, аны сөзсүз түрдө практика аркылуу бекемдеш керек. Эгерде практика болбосо, анда канча көп сөз жаттаба, ал пайдасыз. Аны унутуп калабыз да. Сөзсүз түрдө практика болуш керек. Практика кылыш үчүн сөзсүз түрдө баарлашыш керек да.
ошондо гана бул сакталып калат. Ошол сыяктуу форматта англис тили карьерасы боюнча эгерде англис тили мугалим болгондо булар биринчи жөнөкөй мугалим, экинчи ага окутуучу болуп көтөрүлөт, үчүнчү өзүнүн илимин жогорулатса, илгерилетсе, мисалы үчүн аспирантурага окуса, докторантурага окуса, ошондон ары өсүп профессорлукка чейин жетсе болот. Англис тили аркылуу англис тили профессору деп чыкса болот бизде. Өзүмдүн англис тил мугалимимди кантип тапса болот? Аны табыш үчүн менимче бир канча мугалимдерден сабак алып көрүш керек биринчиден. Анан ар бир мугалимдин өзүнүн методикасы бар, өзүнүн сабак өтүү ыкмасы бар да. Ошого карап, кайсыл ыкма сизге көбүрөөк жакты, кайсыл мугалимдин методикасы сизге көбүрөөк жагымдуу болду, ошого карап тапсаңыз болот. Канча акча тапса болот? Англис тили мугалими болуп иштеп, болжол менен 15 000 сомдон 45-50 000 сомго чейин тапса болот айына. Кыргызстанда да. Так, a sailor went to sea what he could see, but all that he could see was sea. Демекчи, барыңарды англис тилин үйрөнүүгө чакырам. Себеби англис тили бул биздин коомдун азыр өтө актуалдуу тилдердин бири болуп баратат. Буга чейин биз орус тилин гана билип, кыргыз тилинде, орус тилинде сүйлөп келсек, азыркы учурда бардык жакта, бардык жерде, бардык кеңседе англис тили талап кылынып жатат. Келечекте жакынкы 10 жылда англис тили өтө актуалдуу тилдердин бири болуп Кыргызстанга келмекчи. Ошондуктан барыңыздар азыртыгын баштап англис тилин окуңуздар, үйрөнүңүздөр жана өздөштүрүңүздөр.